Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов президенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектейт. Өкмөттүн финансы насыя уюмдарынан насыя алгандарга мамлекеттен колдоо көрсөтүү тууралуу кабыл алган токтомдун негизинде 3 айлык жеңилдик берилди. Кыргызстанда быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көп. Кредит алгандарга 3 айлык жеңилдик берилди. Бул өкмөттүн финансы насыя уюмдарынан насыя алгандарга мамлекеттен колдоо көрсөтүү тууралуу кабыл алган токтомунун негизинде ишке ашты. Быйылкы жылдын 1 октябрына чейин 100 000 сомго чейинки суммада насыя алгандар 3 айдын быйылкы жылдын декабры жана келерки жылдын январь-февраль айлары үчүн үстөк пайызын төлөөдөн бошотула турган болушту. Эгерде ал адамдын башкадагы финансы насыя уюмунан алган насыясы бар болсо, ал бирөөнү гана тандашы керек болот. Мындай жеңилдик кредиттик союздан, лизинг компаниясынан жана ломбардтардан карыз алгандарга берилбейт. Кыргызстанда банктардан насыя алып, бирок кайтарып бере албай калган жарандар көп. Бул маселеде бир нече жолу акция өткөрүшкөн. 2019 жылы 600 000ден ашуун кыргызстандык жалпысынан 30 миллион сомдон ашуун насыя алган. Башкы банк быйыл март айына карата кыргызстандыктардын коммерциялык банктарга болгон насыя карызынын жалпы суммасы 152 миллиард 861 миллион сом экендигин маалымдаган. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов президенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектейт. Бул тууралуу бүгүн президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов менен болгон жолугушууда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кабарлады. Артем Новиков өкмөт тарабынан президенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө бардык күч-аракеттер жумшалаарын, ал үчүн республикалык штаб түзүлгөнүн, аны вице-премьер-министр Максат Мамытканов жетектей тургандыгын айтты. Белгилей кетсек, Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Талант Мамытов менен Артем Новиковдун жолугушуусунда ошондой эле өкмөт тарабынан өлкөдөгү социалдык, экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар талкууланды. Мамытов учурдагы кырдаалда макроэкономикалык туруктуулукту, азык-түлүк коопсуздугун жана өлкөдө ишкерлердин активдешүүсүнө түрткү берүүчү чараларды камсыз кылууга биринчи кезекте көңүл бурулушу керектигин кошумчалады. Ошону менен катар республика аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышы менен күрөшүү жана андан улам экономикалык кесепеттерди минималдаштыруу боюнча өкмөттүн кризиске каршы планын ишке ашыруу чаралары талкууланды. Мындан сырткары Новиков азык-түлүктүн баасын төмөндөтүү чаралары туурасында, алардын айрымдарына мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жана социалдык маанилүү товарларды сыртка чыгарууга убактылуу тыюу салуу боюнча токтомдордун долбоорлору даярдалып жаткандыгын билдирди. Кыргызстанда быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга салыштырганда 2,5 эсеге көп. Улуттук статистика комитети 17 ноябрда 9 айдын жыйынтыгы тууралуу тараткан маалыматка караганда, быйыл сентябрь айына чейин бул ооруга чалдыккан 26 000 адам катталды. Былтыр 24 000 адам болгон. Былтыр пневмониядан каза болгондор январь-сентябрь айларында 444 адамга жетип, бул көрсөткүч өпкө ооруларынын арасында 33%ды түссө, быйыл 1112 бейтап каза болуп 54%га жетти. Статистика комитети элдин санына эсептегенде, былтыр сентябрга чейин 100 000 адамдын 9-у өпкөсүнөн кагынып көз жумса, быйыл 23 болуп, былтыркыга салыштырганда 2,5 эсе көп катталгандыгын билдирди. Коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргыз өкмөтү быйыл июль айында пневмонияны COVID-19дун бир түрү катары каттоого ала баштаган.
Бишкекте Ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматынын кызматкери банк терминалынан 1 миллион сомдон ашык акчаны уурдап кетти. Бул тууралуу укук коргоо органдары кабарлашты. Белгиленгендей, банктын кызматкерлери 12 ноябрда полицияга арыз жазып, акча 6-11 ноябрь аралыгында жоголгондугун көрсөтүшкөн. Атап айтканда 996 миң сом жана 2 миңден ашуун доллар уурдалган. Шектүү милиционер уурдалган акчадан өз ыктыяры менен баш тартты. Сот аны үй камагына чыгарды деп билдиришти маалымат булактары. Ички иштер министрлигинин аймактар аралык башкармалыгы баңгизаттардын оор түрүнө кирген героиндин ири партиясын сатып жаткан жаранды кармашты. 16 ноябрь күнү Ош шаарынын аймагынан Жалал-Абад облусунун Сузак районунун жашоочусу 1984 жылы туулган жаран кармалды. Ал баңгизаттарды мыйзамсыз сактоого жана сатууга шектелүүдө. Мурда ээн баштык иш-аракеттерин жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Шектүүнү кармоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлдү. Камоо учурунда ага өздүк кароо жүргүзүлүп, өзгөчө кескин жыты бар кара жана жашыл түстөгү скотч менен таңгакталып баштыкка оролгон зат табылган. Экспертизанын корутундусуна ылайык табылып алынган зат 2 килограмм 455 граммды түзгөн героин баңгизаты экендиги аныкталды. Эркектер жана аялдар арасындагы бокс боюнча Кыргызстандын чемпионаты 24-28 ноябрь күндөрү Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтөт. Чемпионат жаңы олимпиадалык циклге улуттук курама командаларды түзүү, республиканын аймактарында боксту өнүктүрүү жана өлкөнүн жаштарынын арасында боксту жайылтуу максатында өткөрүлүп жатат. Мелдеш эркектер арасында 10 салмактык категорияда жана аялдар арасында 5 салмактык категорияда өтөт. 24-27 ноябрь күндөрү алдын ала беттештер, чейрек финал, жарым финал өтөт. Ал эми 28 ноябрь күнү финалдык оюндар болот. Уюштуруучулардын айтымында турнирде 15 медальдар топтому ойнотулат. Эркектер үчүн 10 жана аялдар үчүн 5. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.